Үй бүлөлүк кризис кайдан келип чыкты? Эмнеге биз үй бүлөбүз менен бат эле тил табыша албай калабыз? Аял адамдын эң биринчи катасы кайын журтубузду, күйөөбүздү идеал көрүп алабыз. Өзүбүздү идеал көрсөтүүгө тырышабыз. Бара-бара биз маскадан чарчайбыз, бара-бара баягы эркектин чыныгы, баягы мүнөздөрү ачылат, биздин чыныгы мүнөздөрүбүз ачылат. Бизге норма болгон сөз күйөөбүздүн үй бүлөсүндө норма болбой калышы мүмкүн. Күйөөбүздүн үйүндөгү норма болгон, колдонулган сөздөр бизге норма болбой калышы мүмкүн. Биздин бир жумуштарыбыз аларга жакпай калышы мүмкүн. Ошол жерде биз чек арабызды коргогонду билбейбиз. Туура ошол ситуациядан чыгып кетүүнү билбейбиз да. Көбүнчө аял адам өзүн курман кылат. Бар фокусубуз күйөөдө болот. Аял адам бат эле өзүн унутуп коет. Аял адам бат эле өзүн унутканда деградацияга кабылат. Деградация деген бул аял адам өзүнүн экинчи сорт сезүүсү, унутуп коюусу, чарчануусу, гормондорунун бузулуусу. Аял адам чарчанганда, өзүн унутканда гормондору бузулат. Чарчанган аял эркекке энергия бере албайт. Анан эркек мындай аялдан бат алыстайт. Биз эмне дейбиз? Сен өзгөрдүң, мага көңүл бөлбөй калдың, мени сүйбөй калдың, сен башкаларды сүйүп калган окшойсуң деп атып эле биз ого өтер наалып атып эркекти өзүбүздөн алыстатып алабыз. Айымдар, элестетип көрүңүз, наалып канча жылдан бери сиз эркегиңиз менен өмүр сүрүп атасыз, кантип өзгөрттүңүз? Наалып эркекти өзгөртө алдыңызбы? Жок айымдар. Бир гана мен кайра-кайра айтам, эркектин көзүн толтуруу керек, кулагын толтуруу керек. Аял адам өзүнүн рулунан чыкпашы керек.